Ата, апа, алты баланы сізге тапшырдым деп тұрып, мен сарайға шықтым. Аз ошол жерде көргөзөм. Өзім салған сарайыма шығып, жылтырак мен муну секирдим. Дагы бир участок алып алды деген доолуктарды айтып атышат да. Кандай комментарий бересиз ошого? Булар жалган. 4 участок эмес, биз сатып аламыз. Пенсияга чыктым, неге чыгарбайт аны, кетирбейт. Нерден ашып кетти го тоюп. 1,5 жылдан бери какшатып укпай атыптырсыздар, анан эмне кылат? Жок, ким укпайды? Прокуратура? Ош областында өтө көп экен ушундай немелерчи, коррупцияларчы. Тааныш тамыры болду. Түнкү саат 11-ге чейин уруп, 9:30-да мойнума алдырып, сен үйдү өрттөдүң. Сен төлөйсүң деп болуптур деп мен өзүмөн кетип, өлүп аткан жерден Бул киши айтып койсо, сиздер ал башка иш боюнча алып келип сабап атасыздар. Мына ушул Жок, анын сабактасында деп азыр эми аны тактабайлыбы биринчи? Бере албайм, маалыматтычы, жер айтып берет. турак жайга бербейсиздер. Турак жайга мен катчымын, мен бере албайм. Бир саркабыз эски бага деле, ошо эскими көтөрүп алып, эрситип алып, четелеп алып баргам. Айнана мунан алып союп же, мага эптеп чек берип кой. 2 гектар спорт аянтчасы деген аймакка кирип, бүгүнкү күндө менчиктештирилип кетиптир да. Салам достор, биз Ош областына караштуу Каракулжа районунда турабыз. Бул жерге келгендигибиздин негизги бир өзөгү ушул Каракулжанын тургундары көп жылдан бери жетпеген чындыктары, ушул жерге болгон муктаждыктары, жерге байланышкан коррупциялык, мыйзамсыз жагдайлары тууралуу бизге кайрылып сурангандыктан дал ушул жагдайды сиздерге чагылдырып ачыктап берүү үчүн келдик. Алдыда биз сиздерге ушул жерге байланышкан мыйзамсыз жагдайларды ачып беребиз. Менин аты жөнүм Кайыпкул Камчыбек Жумаевич. 46 жаштамын. Каякта турасыз? Ушу Карачкор айыл өкмөтүнүн тургунумун. Бизде мына элдин көйгөйлү 30 жылда чыркыраган чындыкты таппай, эл эмне кылышын билбей үшкүрүнүп отурган кези. Стадион мектебинен деп 2 гектар жер бөлүнүп берилген. Айыл өкмөттөн 2006-жылы токтом чыккан. Токтомдун негизинде 7 гектар, 2007-жылы Карачкордо 1 эле 2007 аз көрөсүздөр. 2007-жылы 7 гектар жер бөлүнгөн. 5 гектары турак жай үй курууга, 2 гектар стадион мектеби менен деп. Ошону 7 кишиге мыйзамсыз сатып ийген. Ким? Айыл өкмөт. Айыл өкмөттө иштеген катчы өмүрзакы кымбат кыянатка пайдаланып, өзүнүн баласында 7 сотик жер алды. Азыр ошону көрсөңүздөр болот. Документтериңиздер бар? Бардыгы бар. Неге тостуңуздар муну? Буягы четине сатылып баштагандан баштап анан тостуңуздарбы? Сиздер көрүп турган мына жер былтыры Асилбек ва Жайнагүлдүн атынан деп токтом 2005 токтом негизинде жасап берген кызыл китепти. Ушул Жаанбаев эми Акназардын атынан деп алынып. Каерге чейин тоскон? Мына бул 7 сотик. Ушунун аркасынан көйгөй жүрсөм, былтыры ушуну Кыргызбаева Мадина кайнагасынын үйү Жаанбаев Рыспай аканын үйү күйүп кетсе, сен өрттөдүң деп мени Уровдуга чейин алып барып, мени Карлай домат коюп, Бишкекке чейин арызым кайрылган. Кайерде өрттөнгөн? Үй Ылдыйда өрттөнгөн. Азыр бул чекти былтыры ушул президентибизди жер кодексинин эмесин коркпостон кайта мен арызданып келгенден кайта коркпостон кайта ушуну кайта тозуп былтыры күздө тозуп кайта мынантип тозуп койду. Мына адилет мыйзам каякта? Ушуну бизге чындык жагынан чечип бериңиз. Бул жер спорт аянтчысына бөлүнгөн жер кадимкиле. Элдики. Элдин жери. Мына жерге барата коюлган. Баратаны кече бузушкан. Ошо айыл өкмөтүнүн трактори келип бузган. Буга да чара көрүнбөсүн. Өкмөт трактор келип неге бузат? Биз мына жерге беде айдайбыз. Мен беде айдаттырбай койгом. Себебинде мына жерде беде эге турган эме эмес. Бу жерден баягы канча мынчалар чыккан беде айдайбыз. Беде айдалбайт. Тура берсин. Качан бизге стадион, мектеп чет, анан кийин ага чейин тура берсин. Турпа сапырылып тура берсин. Ойнойт дедим. Жаш балдар. Сиз коргоп калыпсыз, а? Мен коргоп калдым. Эмне болгон бул жагы? Анан бул жагы 2010-дон бери турак жай салынып, үйлөр түшкөн. Мына ауылдан башка буяк 7 кишиге мыйзамсыз тартылып берилген. Кайсы жер? Мына үйлөр. Бул кимдин үйү болуп калат? Бул мына жердеги Эркулов Илимбек деген үйү. Качан курулган бул? Бул 2012 жылы кече ремонт бүтүнөн 3-4 жыл болду. Анан мына жерде айтып берейин. Мына жерде айыл өкмөт өзүнүн кыянатчылыгы менен пайдаланып, мына жерге
Айыл өкмөттөгү Өмүрзак Кымбат. Катчы. Айыл өкмөттү мына бул иштегенден катчы өзү Асанов Каныбек мынерден 4 киши мынерден эме парикмахер, магазин салабыз деп мына бул жолдун мынагы Алайкуга кеткен центральный жолдун 18 метр жерге кирип, булар мынерге өзүнүн кыянаттыгы менен берге 1,5 сотиктен жер алышкан. Анан былтыр арызданып келип, Оштон комиссия эме келип, райондон киши келгенде мен айттым. Айтсам эле ошол жерден жок деп танып кетишти. Мынерге чейин тозулган болчу. Мына азыр мына киши да чыгып турат. Мына да чыккан. Мына өзү 7 сот анадан нарак эле. Өзү мыйзамдон бирок площадканын жери бул. Площадка мынерден кеткен. Мына 18 метр Девунун жолу. Бул трасса. Ушунун биягы площадка мына 2 гектар полный сатылып кеткен. Мынанын аркасында да сатылган. Ана мына көргөн Ким бул? Мына здание ушул баргы эме автомобиль үй. Бул айыл өкмөттөн Асанов Каныбек досу болот, ошодон сатып алган экен. Бул жабык. Булар ошто жашайт. Мына здание 2 жылдан былтырдан бери стройкасы мына тургузуп, заборду салып, ичине үй салды. Бул площадканын жери бул дагы. Жана 2 гектардын 2 гектардын ичинде. Бул дагы мына площадканын жери. Şu площадканын 2 гектары мынерге чейин 2 гектары берилген. Бул ушул Каракочкор айыл өкмөтүнүн катчысы Өмүрзак Кымбат эже жер кодексин бузуп, кыянатка өзү законду билип туруп, ушу жерге өзүнүн кичинекей баласына ушу чекти тозуп, мына азыр деле иштеп жатат. Коррупция. Жана айыл өкмөттүн катчысы деген Кымбат, Ушул Кымбат чейин жер ушул. Бул бак кылып коюп тургу буякты. Анысы аз келгенсип, мына мурун мынерге чейин берилген 2 гектар. Азыр селедок түшкөн үчүн 4 сотик кем болот. Ана мынерде трактор тазалай турган, селедок тазалатып мынерден мына жол калтырылган. Муну былтыры тозду мына. Катчы тозду, айыл өкмөттүн иштеген. Бул тозду, буга МЧС жооп бериш керек. Уялбай шөдөн чыгат. Канча чыгалат, канча сатат. Кымбат, Өмүрзакова Кымбат. Катчы. Оны эч ким бүлдөзү менен сүрсөт эле кетире албайт. Ал эми мен канча үй алат, жер алат, сатат, кайта жер алат. Ушундай да. Аны эми койчу мейли деп коебуз. Мейличе мейин тапса мейли деп коебуз. Айта албай эле жүрдүк. Эми айтышка туура келди да. Айыл өкмөттө иштеген адамдар өздөрү жер алат жыл сайын. Жер алат жер. Жерлер толуп атат. Бар неме кылса деле толуп атат. Я. Эми неде айтат элеңиз ушундай адилетсиздик болуп атса? Мен бир кичине бир чындык болсо, адилеттүү болсо, айыл өкмөтүбүз бардыгы адилеттүү болуп, ушу чындык болсо эле бизге ошол. Бардык ушу арыздарыбызды канааттандырып карап берсе бизге ошобуз. Буга чейин 3 площадка сатылган. 3-үчүсү бул. 30 жылдын ичинде мына бул айыл өкмөттүн мынеринде 1 гектардан ашык жер стадиондун элдин жерин чекке сатып ийген. Өзүн кызыктын. Экинчиси мына бул Ал-Фуркан мечитиге берилген. Анын тегереги кеңирле. Илгерки мектебиз эле. Мектеп ылдый жакка көчүрүлүп кеткен. Ошонун тегерегин чекке берип, наркысы болуп, анан кичине футболный жерди алып калабыз деп биздин мынерде акаларыбыз бар эле футбол ойногон. Аравандан келет эле, Нокоттан, Жаллабаттан ар жерден келип футбол ойношот. Ушулар чуркап акимге барса, районго барса тили бир болуп чечилбей келди 30 жылдан бери. Анан кече мен чуркап турсам, ошо акалар айтты, "Камчыбек, сен муну кандай аласың? Биз басак район карабага койду, айыл өкмөтүнүн, райондун, областын тили бир экен" дегенден мен барсам ошо акалардын айтканы туура чыкты да. Мен анан былтыр ошону чуркап стадионду айдаттырбай эме кылып жүрүп 8 жерди сатып аткан жерге бардым. Элдер жаштар кол коюп берген. Ошо кол менен 20 күн өтө электе ан жерден бирөөнүн үйү күйүп кеткен. Жамбай Үрүспай аканын Россияда жүргөн жарандын үйү күйүп кеткен. Аны ошонун иниси Жамбай Сейтек, анын келини Кыргызбаева Мадина ошо жерди алып, мени коркутуп үркүтүү менен ошо үй Алланын амри менен күйгөн ал. Ага барыбызга караңгы, ал токтон кеткен. Ошону күндүзү күйгөн үйдү сен өрттөдүң деп мени карлай домат кылып, саат 3-төн 20 өткөндө
19 may günü iştep atkan жерден стройкада балам стройкада иштеп жүргөн жерден 3 милиция келип алып барып, ошо үйдүн жанына алып барып, Жигулиден сразу Нивага салды, Нивадан милицияханага алып барды. Өздөрү калды. Тергөөчү экен. Анан кийин эмне болду десем, бассаңыз эле деп башка сөз сүйлөгөн жок. Милицияханага барып, начальник да эмне болду айткылачы десем, иштеген жагы күтүп туруң деди. Саат 5-тен 40 өткөндө мынаяктан ишти бүтүрүп 3 милиция менен барып, мени саат 6-дан баштап урган, түнкү саат 11-ге чейин уруп, 9:30-да мойнума алдырып, сен үйдү өрттөдүң. Сен төлөйсүң деп, болуптур деп, мен өзүмөн кетип, өлүп аткан жерден оозума суу кетпей, суу эрилесең, гүлгө чачып аткан сазык сууну ичиришип, урган адамдар уруп мени. Анан кийин үйгө келдим. Түнкү саат 12-де келип, тил кат жаздым. Ким менен уруштум, кандай полный жазып туруп, этегине ата, апа, 6 баламды сизге тапшырдым. Мен 6 балам бар. Быйыл Кудайга шүгүр, Аллахын куласы үчүн 7 балам бар. 6 баланы сизге тапшырдым деп туруп, мен сарайга чыктым. Аз ошол жерде көргөзөм. Өзүм салган сарайыма чыгып, жылтыракчы мен муунуп секирдим. 2,20 бийик сарайдан секирип тизе менен түштүм. Анан кийин экинчисинде мен 12-де тил катты жазган, 5 таң атып кетти, 5 болду. Мен уже муундарым титиреп жазып 5-тен 20 өткөндөн ошол экинчи муунуп атканда, экинчи быйыл 11 түшүп аткан экинчи балам, атам эмне болуп атасыз? Ал туалетке чыккан экен эртең мененчи. Анан кийин ошонун сөзү угулгандан кийин Алланын амри менен барып өзүмө келдим. Жаштарга звонок кылдым. 6-да эртең менен 5:40-да эч ким турган эмес. Баары звонок телефондорун алган жок. Анан мен бир тил катты паластана бастырдым дагы, бир тил катты алып жаштарга көргөзөйүн деп 2 жашка жолуктум. Десем, камчы ака, сиздин 6 балаңыз бар. Ушул стадионду чече албай, алам болуп өзүн-өзү өлтүрүп ал деп сөзүңүз башка атыңыз калбайт. Өзүңүз да жашсыз, балдарыңыз да ойлоңуз деп туруп, анан эмеге сиз камчык ташипке барам деп аттыңыз. Бирок айтып аткам, мен кайрылам дегем. Десем, ошентип туруп анан кийин баягы уктум дагы, балам кетип аткан экен, баламдын паластын таянда эме бар, тил катты алып туруп, апаңа көргөзөсүң дедим дагы. Иштеген жеримен 5 000 акча алып туруп, өзгөнгө барып, өзгөндөн ары мен Бишкекке бардым. Бишкекке барып, президентке, сот министрине, сот прокуратурага 120 депутат, азыр 90 депутат болуп калды. Билим берүү министрине 6 жерге арыз таштадым. 21 эме күнү, май күнү. Бүгүн как раз 1 жыл болду. Бүгүн мен бардын тапшырып, ушул өрттөгөндөн результат эмесин алып алайын деп, ошол сот министринин алдында жүргөн жерде ушу тамагым. Сот министри кайсы? Сот министри жогорку сотко? Согорку сот министр. Жок тандай. Жогорку соттун төрагасы. Эми, төрагасы. Жогорку соттун төрагасы. Төрагасы ошого эмем результатым алып, документтери бар мен. Ошону кайрылып туруп, анан ошол күнү, мына бүгүн июндун 2-си, бүгүн тамагыма бир мында пирожки менен суу өттү. Ошодо туруп саат 4-төн канча өткөндө мени урган эмелер. Милициялар. Урган адамдары көрүп калдым. Ошолор барды дагы мен видео камерага кирдим. Видеосу бар, лабилдерин эмеге кирдим да, чыкпай койдум. Бергең дейт, чыкпайм дедим, видеонун маңдайында турам. 1 саат турду. Анан кийин бир Бишкектин Каерден камерада турду? Жогорку соттобу? Ооба, ошонун Бишкекке барышты. Бишкекте. Анан ошол аппаратта Азыр өтүп кетсин. Шеф, айда тезирээк. Берек турасың. Болду, чоп. Берек, берек. Машина. Анан ошол жерден саат 4-төн 20 өткөндө баягы балдар, урган балдарды көрүп калдым да, сразу эле ичкери кирдим. Анан ошол жерде 1-2 кыз иштеп атыптыр. Мен буякта ишим барса ишиң. Кыздардан сурады. Иши жок бул экен деп, алар эмесин, занавескасын түшүрүп койду. Анан ошол жерде турдум. Өзүм чарчап, наркы эркеме кылдым дагы, куп коло түштүм, өзүм жогот. Кеш албайт билиңиз. Жөн турсаңыздар. Анан кийин эменин Бишкектин гайлары, 2 сотрудник гайлары кирди, чес берди. Siz ошол эмеге сиз билдетсиз, сиз чыгыңыз деп, ошолор алып чыкты мени. Кимдер алып чыкты? Бишкектин 2 гайы.
Инспекторлар. Инспекторлар алып шықты дағы баяғылардың машинасы. Мен отырмайым дедім. Сілер фактически документ менен салғыла дедім. Мен ертең бұлар азыр кетіп өлтіріп қойшы мүмкін дедім. Дедім дағы, анан 1 май роудысына бардық. Ошо жерге барып, бирөөсүнүн паспорту бар экен, бирөөсүнүн удостоверениеси бар экен. Ошо аркылуу анан мени салды. Анан ошо жерден антимитип жети болуп кетти, кечке мал. Мен барбайм дедим. Мен элдин көйгөнүн чечип туруп кетем. Мени эмнеге алып кетип атасыңар десем эле, ал жерден кишени алып чыкты да, кишенге салып туруп, путуолну күч зомбулук менен салып туруп, мени Карагулжага алып келишти. Анан кийин менин азыр президенттин алдында Үкемкент Камчек Ташитинде прием кылган. Ошо жерде арызым бар. Кирип чыкканмын. Бардыгы бар. Мен азыр 20 алдым. Мен ушу боюнча адилет мыйзам издеп, кечегиде эми алар биринчи бар эле прокуратурага баргам. Прокуратура айтты. Район карады, караган жок. Областка айдым. Областка эми анда областка барын прокуратура. Област чечпесе биз чечебиз деди. Ошонун көйгөй маселеси менен мына 1 жыл өттү. Эми азыр анча-мынча карапайым адамдар силер сен да эмнени баштап атасың, сен эмне кылып атасың, азыр коркут үркүтүү менен мен президенттикке ответ жаза албай койдум. Түнү болобу, күнү болобу, мойнуңа пакетти кийгизип, чала өлүк кылып уруп коюп дегендер сөздөр болду. Сени өлтүрүп коет деген сөздөр болду. Ким айт кылып атат аны? Ушун жарандары. Баягы айыл өкмөт Асанов Каныбектин жерлерди саткан ошо площадка ошо тиши эмеси бар, колу бар. Ошонун жээни Касымов Улукбек деген. Кече площадкада сен атам, сен өлтүрөм, сен нокотек, сен тентип келгенсиң деди. Бу жерде айыл өкмөт, Сарбулак айыл өкмөтү, Карагочкор айыл өкмөтү, Аккай айыл өкмөтү бир. Мен ата тегим мына Аккай айыл өкмөтүнө. Биз атам иштеп келип, атам эмнеде иштеген? Өкмөттө иштеген, пенсияга чыккан. Ошол мына Карагочкордун этенин башына чейин бул кандай киши? Баласы кандай киши? Кандай тарбия бар? Мектепке барып, мектептен сурасың, бул 11 класска чейин жүрүм туруму кандай? Ошону караган жок бул орган адамдары. Нарак беракта карабай эле, бул Кыргызбаева Мадинанын заказы менен булар ишти бүтүрүп, азыр ошо үйдү да көргөзөм. Аерден барганда полный көргөзөм. Анан мен ата-энем ыйлап 74 менен 70-69 ата-энем ыйлагандан мен писик больницага жаткырганга аракет кылдым өзүм. Мен эмне үчүн мен писикмин? Муну айткан адамдар да соттолуш керек. Не үчүн ошол мисалы мен арыз берип койдум да Бишкекке нарак беракка берген үчүн мен писик болсом менин арызым каралбайт экен. Булар ошону ойлоп туруп, ошака атака кылыптыр. Мен аяктан мойнум алдырышканда уруп атып. Адилеттик мыйзам барбы? Анан мойнуңуз калгандан кийин эмне болду? Мойнум алгандан кийин калтак жеген эртесин Бишкекке качып барып атпаймынбы? Бишкекке барып, Бишкекке ошо 6 жерге таштап атпаймынбы? Сизде алар кантип билип калды Бишкекке кеткениңизди? Бишкекке кеткенби, мынерден ошо таксист бар. Таксистен да сурайсыз. Таксисти барып коркутуптур. Сен каяка? Мен билбем, өзгөнгө алып келип 5000 пулун алып майдалап салдым дептир. Айтып берет ал эке деле, мени үкө каяка кеттиң? Мен сени аны билбедим, билген жок дейсиң. Мен чыктым, өзгөнгө бардым, өзгөнүн ары кеттим. Өзүнүн акалар. 6 жерге деп атасыз, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровка, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мариповка, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушевка, Кыргыз Республикасынын соттор төрайымы Бакированы, МВДнын начальниги Ниязбеков, Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, ККМнын башчысы Ташиев. Ташиевке киргенимде мени прием кылды. Аделичи. Ош облусунун прокурору Сегизбаевка жазыпсыз, Ош облусунун Каракулжа районунун Накими Дыйканбаевка жазыпсыз. Арыз жазылды. Ушул арыз жазып тыштаганыңыз ушул да, Урматтуу президент Садыр Жапаров, ден соолук иштериңиз жакшыбы? Сиздин кабыл алууңузду Ош облусунун Каракулжа районунун чиновниктери төмөнкүлөр эми толтура экен, мунун баарын детально окуп коелу. Президенттен жооп келди анан? Президенттен мына каты келген. Не деди? Катынын ичинде мынаны көрүн. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Ош облусундагы ыйгармуктуу өкүлүнүн аппараты, Ош облусунун прокурору, Ош облусунун Каракулжа районунун Каракочкор айылынын Жаңычек көчөсү,
Кайыпкуловго деп президент жолдомо берип атат. Могу прокуратура менен губернаторго жиберип атат да ошондо. Алардан не келди? Иштеге келген жок. Канча вакыт өттү? Адан өтүп Оштон эме райондон акимчиликтен келди. Не деп келди? Анан Оштон бирөө келиптир, өкүл болуп. Органда деди. Анан фамилияларын жаздым эле, өткөндө каян onu таппай атам. Анан мына жердеги акимчиликтин катчысы бар, секретаршы. ЖМБ деген фамилиясы эле. Ошо тирикчио. Ошол келди дагы сен бул мен айттым 2 гектар ушундай болду десем, угуп туруп анан эмне үчүн сен караган жок? Эмне үчүн сен муну ким үйрөттү сага? Аркаңда канча киши бар? Деп мен алдымда булар мага сот болду. Сот болуп мына жерден эме кылып катчысы. Сен аркаңда канча киши бар? Мына жазууну сага ким үйрөттү? Деп мени кайта булар соттошту. Мына жерде. Мына жерде ошол Жаганбаевдин Оштогу акелери мен билбепмин. Ошолор 100% катышты. Алар уже формально болот да, булар уже топтойт дагы. Эмне келтирип мага эмеге коштомо звонок кылыптыр. Кайыпкулов Камчыбек саясаттын каякта жүрөт. Үйүндө десе, анан булар Ошко звонок кылып, анан район область эме райондун акимчиликтен келип туруп, анан бу жерде чогулуш кылып атпайбы? Мен элди чогултат элем ошол жерде, журтту чогултат элем. Чогулуштун жыйынтыгы не болду? Жыйынтыгын чогулушу ошо боюнча кетти. Карап беребиз деди. Карап берсеңер 2 гектар. Эми ушундай азаптын баары ушул 2 гектар жердин сатылып кеткендигин айтып чыккандыгыңыз үчүн болот абы? Айтып чыккан үчүн зомбулук, коркутуу, үркүтүү, келтек жеп, тентип келдиң, нокотек деген сөздөрүн угуп, кечеги акыркы күнүн жерде атам сени деген үчүн ат дедим, элди топтоп туруп площадканын ортосуна ат кыла дедим. Мына ошолордун фамилиясы бар. Мына жерде Асанов Ханыбектин жээни болот, бир тууган жээни. Касымов Улук. Булар дагы жерди алган, атасы убагында ана жерде совхоздун 4 кара кой той топтоочу жерди 2 гектардан ашык жерди ээлеп алышкан. Ошого окшогон чиновниктер жерди ээлеп алып, анан коркутуп, үркүтүп, бул адилеттик мыйзам элге чындык керекпи? 30 жылдан чыркырап жүрөбүз мына. Анысы аз келгенбиз, мына 3 жылдан бери 3 площадка сатылды. Үчөөнүн мына 3-үсүнө да кол. Булар өнөкөткө айланып кеткен. Өнөкөткө айланып кеткен. Элдин эмне кылышын өздөрү билет. Булар мыйзамды бузуп, өздөрү президент, өздөрү сот, өздөрү прокуратура буларга жаза, адилеттик мыйзам чечип берсин суранам сиздерден. Элдин атынан. Эми урматтуу көрөрмандар, биз дагы бул жерде ошол Каракулжанын Каракочкор айыл өкмөтүндөбүз. Мына ушул жерде айыл өкмөт башчы Эргешев кадимкидей мыйзамдуу токтом чыгарып берип атат. 2 гектар жер, ушул спорт аянтчасы, мектеп, бала бакча, социалдык объекттер курулсун деп бакыйтып токтом чыгарып берип атат. Эми бүгүнкү күндө бул кишилер азыр анан ушерден айтып кетейин. Эмне үчүн ошол маалда Эргешев Бедалбай ака 1 гектар 32 сотик деп токтом чыгарып бербейт. Бүгүнкү күндө 1 гектар 32 биз ошондо майлы элек. Биз башында 2 гектар силерге берилди. Стадион менен деген үчүн эми ушуга ызылдап атабыз. Эми азыр ушул жер бул жаран айтып аткан жер үйлөр тигил жаңы курулган үйлөр экен. Ушул жактан курулуп 2 гектар спорт аянтчасы деген аймакка кирип бүгүнкү күндө менчиктештирилип кетиптир да. Мына ушул жагдайдан улам ушул жаранга бир топ коркутуу, үркүтүүлөр, басымды биз көрүп турабыз. Эми азыр тийиштүү мамлекеттик жетекчилерге, ошол укук коргоо органдарына барып, маселесин кабыргадан коюуга, алардын бул боюнча бүгүнкү күндөгү жыйынтыгын сиздерге алып берүүгө аракет жасайбыз. Анан ушул жерде негизи эле биз көрүп атабыз, ушул жер көйгөйү Кыргызстанда абдан орчундуу, актуалдуу маселе. Бирок жер маселесине келгенде бизде мамлекет бүгүнкү күндө карапайым элге жер бербесе, өкмөт жер бербесе, анан бул жер берген жерлердин баары ушундай жең ичинен сатылып, жең ичинен туугандарга, башкаларга бөлүнүп кетсе, анан адилеттүүлүктү орнотобуз деген мамлекеттик жооптуу адамдар бүгүнкү күндө бул нерсеге кандай реакция кылышы керек? Ошолор ишенип коюп аткан адамдар бүгүн бул жакта ушундай аталаны чалып атса,
Анан айла жоктон бизге кайрылып, үнүбүздү жеткизүүгө, чоңдорго көргөзүүгө ушундай бир суранган карапайым элдин үнү бул ачуу кыйкырык, жан дүйнө кыйкырык болуп атат. Мына ушуга эми тийиштүү жетекчилер реакция кылып туура бир кадамдарга барат деген үмүттө биз ушул элдин үнүн чагылдырганга аракет кылып атабыз. Анан апалар бул жакта да топтолуп калдыңыздар. Сиздерден да бир-эки микрофон сунайын. Сиз ушу чек эле. Үйдүн чеги, балдарга чек 3 участок алышыңыздар керек, э? Участок алышыбыз керек ушу. Канча балаңыз бар бүгүн? 8 неберем, 7 неберем бар. Балдардын баары үйдө. 7 небереңиз канча балаңыздын уулу? 3 балам. 3 балаңыз бир үйдө жашайбы? Ооба, 3 бала бир үйдө жашап атат. 3 келин? Ооба, 3 келин. Келиндер кантип батышат? Келиндер кантип батышат? Жүрөт да айла жок. Сиз өзүңүз жакшы. Жок болсо жүрөт да. Кысылып тыгылып. Эптеп тиргелик кылып атабыз. Тартипти өзүңүз карайт экенсиз анда. Тартипти өзүм караган менен эми неберелер чоңойгон сайын бири-бири ушташат да. Анан эмне болуп атат? Сиз кандай деп айтып атат? Кандай иштер жүрүп атат? Ушу айыл өкмөт ушу бизге окшогонду карабайт, ушу алат, кайра сатат. Акчасы барларга берет, ушу акчасы жоктор бизге окшогондор кала берет ушу. Канча жылдан бери турам дедиңиз эле? 30 жыл болуп калды. Очеретте турганыңызга? Ооба. Эми могу сиз көрүп атасыз, угуп атасыз. Могу үйлөр бакырайып бир жакшына болуп. Ооба, бакырайып турса. Түшүп атат. Эми эмне деп айтасыз ушуларга? Кандай көргөндө кандай абалда каласыз? Кандай абалда калат элем. Настроение болосун, кыжалат болосун. Ушу менин балдарым да ушуларга окшоп үй салап экен, тиргилик кылап экен деп өзүңчө ниет кыласың да. Пасовия жактайт. Пасовия жакты болсо ошо пасовияны токтотуп койду. Ким деген токтотуп койду? Эми ошо мынаяктан айыл өкмөттөн, советтен, соцпондон ошолор токтотуп койду. Канча балаңыз бар? 3 уулум бар. Чоң Москва кетип калды, чек жок. Эми ортончу балам бирөөнүн үйүндө отурат. Үй жок, чек жок. Чек десек эле ана мына деп бербейт да. Чек жок бизге. Анан мындай байлар эмелер болсо көп алып атат. Чектерди алып коюп атат. Кандай алып атат? Бизде пулубуз жок да алып. Кимдер алды? Айыл өкмөттө иштегендер кимдер чек алды бу жактан? Мен билбейм, ошону айтып атышат да, алып атышат. Жана катчынын жери бар турбайбы бу жакта айыл өкмөттө иштеген? Мен онун жери бар экенин көрбөдүм, бирок эмеде мен өзүм балдарыма чек ала албай кыйналып. Канча балаңыз очеретте турат? Очеретте 2 балам бар. Олжобай, Сезбек деген. Канча жыл болду очеретте турганыңызга? 2012 жылдан бери жылда эле арыз тартабыз, чек деп эле арызданып атабыз. Сөз болуп жаткан Өмүрзакова кымбат деген айыл өкмөттө иштеген катчынын азыр иштеп аткан мекемесине айыл өкмөткө келдик. Жогорудагы суроолор боюнча жооп алып көрөлү өзүнөн. Кара Кочкор айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Өмүрзакова Кымбат Курманкуловна. Саламатсызбы? Мен атым Улукбек, фамилиям Карыбек уулу, журналистмин. Сиз Өмүрзакова Кымбат өзүңүзсүз, э? Ооба. Айыл өкмөттө иштейсиз, же? Жок, качуу иштейм, Бизде бир-эки суроолор болуп атат. Сиз айыл өкмөттө иштеген жаран иштеп аткан кызматкер катары жергиликтүү тургундар бизге 30 жылдан бери участок ала албайбыз, чек ала албайбыз деген сөздөрдү айтып атышат. Ошол эле учурда адилетсиздик болуп, айыл өкмөттө 5-6 айыл өкмөт менен иштеген Кымбат Өмүрзаковна деген аял өзүнүн 4 баласына участок алып, 1 жылда 4төн участок алып, ошол эле учурда тиги 2 гектар жанагы спорт аянтчасына делинген бөлүнгөн жерден баласына дагы бир участок алып алды деген доотторду айтып атышат да. Кандай комментарий бересиз ошого? Булар жалган. 4 участок эмес, биз сатып алганбыз. Элдерденчи сатып алган участогубуз. Анан күйөөмүн өзүнүн немеси өкмөт тарабынан тийген участогу бар. Анын 3 чекти биз сатып алганбыз. Жанагы эмеденби? Bir çekti Şaripov Ahmetel degенден сатып алганбыз. Şaripov Ahmetel. Мына жерде Кадыр деген баласы жүрөт го, мына жерде. Үкәси жүрөт. Bir çekti сатып алды, Нурланбек деген баладан сатып алганбыз. Дагы bir çekти Асилбек Алмаздан сатып алганбыз. Бул бешерлер баягы кредит төлөй албай калып,
Сатканга туура келгенде биз алганбыз. Анан эле ушул чек алды деп эле жандар калбайт. Эмичи ошол кишилер кантип элдерге мындай чек жетпей жатса, сиздер сатып алып атасыздар деген суроону коюп Ой, буну 95-жылы алганбыз биз, сатып алганбыз. 95-жылдары о айылдын ичинде. 2011-жылы эмеспи? Жок. Ар жерде алар, чегибизчи айылдын ичинде. 95-жылдары. Анан жок андай эмес. Сиздер эми айыл өкмөттө иштесеңиз, айлыгыңыз аз болсо, кантип сатып алып атасыздар ошончо 4-төн участоктор? Потом биз мал кармайбыз, күйөөм иштейт. Мейли, ал жөнүндө сүйлөшпөй эле. Могул спорт аянтчасына бөлүнгөн участок. Спорт аянтчасынан бөлүнгөн эч ким сатып алган, саткан эмес ал жерде. Ошол жердеги жашоочулар көзү тирүү азыр айтып берип атышат. Ой, бардыгы тирүү. Буну мына бала жаза берип, текшере берип, ол жабылган иш. Не болуп жабылды? 1,35 гектар спорт сарай үчүн калган. Азыр мен картаны көрсөтүп берейин сага. Ал жактан жерлер сатылып атат дегенге кошуласызбы? Жок, кошулбайм. Эч такыр кошулбайм. Ар бирин жети участок сатылып кеткен. Жок, жалган. Бардыгы жалган алчы. Берке мына жерден 1,35 га жер, мына ал жерден спортко калтырылган жер мына. 1,35 га жер. Мына жер көзүң. Неге 2 гектар берилинче 1,35 калат? 1,35-тин калганын чекке берген. 20 сотик жерди сайтке калтырышты. 1,35-тенчи мына жерге калтырылган жерге. Анан кийин мына 1,15-ти стадионго бая балдар ороп алышты. Мына ушул жер. Анан калган бизге баштапкы токтомду көрсөтсөңүз. Кана токтом 1,35-ке берилген токтом. Аны деген 1,35 мына да турбай кыргыз өкмөттүн токтомунда. Жок, бул жакка дагы эми калганы неме берсин, мен бере албайм, маалыматтычы жер айтып берет. Жок, турак жайга бербейсиздерби? Турак жайга мен катчымын, мен бере албайм. Мен мына сен көрсөт дегенде мен көрсөтүп койдум. Неге бере албайсыздар аны? Албайм. Неге? Мен бере албайм бул жерлердичи. Көрсөтсөңүз ушул жерде мандем болот атпайбы? Мандем жок, бардыгы нормалдуу. Анда нормалдуу болсо бериңиз. Мен бере албайм, менде жок. Бере албаганыңыз үчүн маселе жаралып атат да. Жок. Менде жер сөз жооп берсин. Анан бул жакта жаранып кайрылып атат. Ошол жерде жери барбы азыр? Бар жер. Сиз ушул катчы жер? 2 гектар стадиону менен деп 2006-жылы 3-эмеде токтом чыккан. 2007-чи берилген. 2 гектар мына эл силердики деген. Деп туруп ошол жерден 7 киши мыйзамсыз кылып, мына калчы Өмүрзаков эжебиз өз баласын алган. Кийинки 2012-жылы мен 2012-жылы баштадым. Баштап Россиядан отпускама келсем 1 гектар 54 сотик деп жаштарга айттыр. Эми 1 гектар 54 сотик калды 2 гектар. Ошодон эми мына кечегиде булар эми 1 гектар 32. Мына жылдан жылга булар түшүрө. Эмне үчүн элдин 2 гектары токтом негизинде берилгенди? Булар эмне райондун тили бир, көз регистр, эми катталган эмес дейт. Катталган туура. Эми мен бул жерге келдим. Токтомдун негизин токтом бергиле, биз ошол үчүн площадканы ажыратып барсам, булар мага токтом берем деден кечегиде ана азыркы айыл өкмөтүбүз түртүп чыгарды. Мына жердеги бардыгы эме кылчу, жакалагандар да болду. Ошол үчүн эмне үчүн ушул эме кылды? Биз түшүндүк, сиз бул жакта ошол айыл өкмөтүндө мыйзамсыздык, мындай айтканда көздөрүн май баскан чиновниктердин мыйзамсыз жагдайларын айткандыгыңызда, ошол абалдан бул кишилер сизге кысым көрсөткөндүгү жөнүндө өзүнчө иликтөө кылабыз. Азыр эми неге сиздер азыр бул жакка айтып аткан? Бул балага туура эмес болсо эмнесин билдирейин, айтып берейин. Туура эмес, айтып бериңиз. Мен токтомду сага көрсөтүп атам мына. Токтом жок болуп атпайбы? Бербейсизби? Бербейт, мушу турак жайга деген токтом. Ой, айнанайым, бул кандай түшүнсөңөр анан кийин сурабайсыңар, токтомдучу түшүнбөй ушундай бересиңер, силер дагы. Ошо түшүндүрүп бериңиз да, түшүнбөй келдик да сизге. Мына бул кыргыз өкмөтүнүн токтому. Жок, бул жөнүндө сөз жок. Негиз, арыздарына негиз, эл комиссия түзүп элдерге берген, Кудушев алады алган ошол мезгилде 2007-жылы. Мына токтомдун негизинде болот атпайбы бардыгы? Болот. Бул ал өзүнчө биз стадион жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Стадион мына ушул турат стадион барып көрсөңөр болот. Балдар кыскарып кетип атпайбы? Бекитилген токтом менен көргөзүп. Ой, ошол стадионго деген бекитилген токтом. Бул айыл өкмөт өзү билет, стадионго калтырабыз, эл өздөрү билет. Ошонун ичинен 1,35 ганы элдер өздөрү калтырып атат. Стадион кийин мектеп салабыз дейши. Ошон көргөзүңүзчү? Мен 1,35 болобу, 1 эле болобу. Ой, 1,35. Ол токтом жок, мынанын ичинде калдагы, мына 12-нин ичинде. Сиздер могу жакка токтом чыгарып берип атасыз. 20 сотик садыке, бир жарым жерди ушудан 20 сотик берип атат. Бала бакчасын куруу үчүн деп мына кеңеш берип атат, бунучу. Ооба.
Эми 1,5 1,15'te hazır orap alıp balдар anake. Токтом чыгарып деп ататына. Ооба, бул мына трансформация болгон ошону мынандай кылгыла деп атат. Эми ошонун четинен келтирип бүгүнкү күндө сатылып аткандыгын тартып Жок, атабыз. андай жок. Кертилип сатылып аткан жер жок. Эч качан. Ал жалган. Ошол 1 гектар 32 сотикти токтом чыгарган, ошол токтом негизинде берилди деп площадкага кечегиде токтомду ошо жаштарга бердиңер. Жалган чиновник, айыл өкмөттүн жери, досу, ушулары, ошолор кол койду. Ошолор мыйзам жөнүндө жооп бериш керек. Эмне үчүн сиз ошол 2006-жылы токтом чыккан, 2007 жылы берди. Ошо 2 гектардың токтому менде Бишкекте бар азыр. 6 жерге арызым бар. Сен бере берген айтасың го, бере бер. Сен Адилеттик мыйзам издеп жүрөм мен. Жаза бер. Hiç mizam жер кодексин бузган үчүн мына мен сизге биринчи келдим. Шарip Жээнбеков иштен чөйүндө өткөн маалда арыздап келсем, аким алды. Госрегистр алды, архитектор алды. Сизге келсем сиз окудуңузда мен Каныбекке жөн эле берип коем дедиңиз. Bir эмесине кол коюңуз, кой болдуңуз. Мен ошол жерден барып прокуратурага бардым. Прокуратура звонок кылдыбы? Кайкулов Камчыбектин бирөөсүнө кол коюң деп келгенде үндө коюп бердиңиз. Сиз өзүңүз президентсиз, өзүңүз депутатсыз, өзүңүз сотсуз. Мына. Сүйлөбө. Мына Алла карап турат. Мени мынча ыйлаттыңыз. Кой. Мына эми азыр болуп турмай 2000 эми 1 гектар 32 ганы кайсы токтом негизинде көргөзүп берчи. Ким кол койду, ким эме болду, ошону жооп берет. Кымбат биздин айыл немебизде эле качыбыз деле биз ушул жердин кызы, ушул жердин эмеси, кулуну, ушул жердин кызы, ушул жерге эле кайра келин болгон. Эми кымбат жени ушунча иштетти, ушунча жерге жем поддержка кылдык. Эми мына ошон жаштарга баарына бошотуп бериш керек эмес да. Мен ошону эле айтам. Анан мына чындап эле канча жылдан бери ушу чындыкты талашып келатат. Бул балачы. Ушуну эч ким карайсың. Эми ушуну бирөөнүн үйүн өрттөдү деп апарып каалагандай кылды. Эми мына окшогондор, мына мисалы үчүн бул эже айтып атат, бала Москвада. Москвада эмне жүрөт? Үчөө бир үйдө отурат мыналар. Мыналарда 3 баласы бир үйдө отурат. А булар болсо эми чынын айтсам, эми бар жогун баштаганга туура келип атат. Башынан башташ керек. Мына жерде ошол башынан берки иштеген айыл өкмөттөрдүн баарынын чектери ушунун баары. Ушул жерде ишенбесеңер сүрүштүргүлө баары жок ушу. Мен эми Бишкекте жашап көрдүм, мен көп жерлерге бардым. Россияда жашап жүрдүм. Мына биздин мына ушул айрыкча мына Карагулжа Ош областында өтө көп экен ушундай немелерчи, коррупцияларчы. Тааныш тамыры болду. Каяк барсаң тааныш тамыр, акча болду. Бүт эле акча. Акча менен басып коет. Азыр билбейм, силер деле акча менен басып коюш мүмкүн. Ошентет. Эч ким укпайт деле мына. Мына жерде деле айта албайт. Мына эженин 3 баласы үйүндө. Мына анан 3 баласы үйүндө. Ана эженин 3 баласы үйүндө. Бир чеги жок. А булар болсо мен бул жерден сатып алдым. Сатып алса берсин, мына акча бер, мына сатып алдым десин. Жер бирөөнүн үйү эмес ал, бирөөнүн үйү эмес, өкмөттүн жери ана бердим бер. Кимин чегил ошо жери? Өкмөттүн жери ол, өкмөттүн жерин сатып алдым деп атат. Өзү айыл өкмөт иштейт да. Иштейт, кимден сатып алды? Эч кимдин жери эмес болчу. Аксакалдан сатып алдым деп айтты. Эч кимдин жери эмес болчу. Жөп жөнүнө турган жанында эмне баягы? Жанында суу кеткен. Селодоктуку деп чылтоолоп жүрүп эле алып алды, коргоп эле. Эми осу жүрүп бакча кылып алды. Менин 5 балам бар. Мен жалаң сатып алгам жердин бәрин. 5 балама тең жерди сатып алдым өзүм акчама. Мен бир да өкмөттөн чек ала элекмин. Бир балама да чек алган эмес. Баарыбыз эле алекпиз. Мен толку сатып алдым. Балдарым иштеп сатып алдым. Кансарбы бирөө бекер алды деген өкмөт бериптир, акысыз эле бериптир. Арыз жазган экен ошол чеги бериптир деген сөз уккансыздарбы? Андай жок. Канча жыл болду мынерген. О бизден канча жыл мына biz 40 жаш, 50 жаштагы балдарга тийген. Не дейсиз? Эми ушул айыл өкмөттө иштеген туктай туруп. Мындайда айыл өкмөттө иштегендер 30-40 жылдан бери иштегендер. Булар жеп, тоюп, эмнеден ашкандар булар. Бизге окшогон сөз укпайт. Мына эми мен өзүм айттым, мыналар кыйынчылыкта жашагандарчы кыйналып атат аябай. Ушуларга эмнеге өздөрү билип деле коюшулар мындай эмне эле баягы камсыз үйдө не дейт эле? Ошондой үй шарттарларга кичине жардам берип коелу деген ой жок да, мен өзүм менен жашасам болду дешти. Өздөрү эле жашайбыз дейт. 30-40 жылдан бери бир месяцда иштеген катчы жемек түгүл мына жерден ашып кетти го тоюп, Дагы жейт. Тоюп алып пенсияга чыкты. Неге чыгарбайт аны? Кетирбейт. Пенсияга чыкты ол, 60га чыкты. Эмнеге отурат? Катчы 30-40 жылдан бери бир жерде. Чоң трактор кесек да кетире албайбыз деп отурушат азыр.
Анан башка да тиргилик керекпи же? Бечара балдар жүрөр. Балдар өздөрү Москвага кетти да, жыраганы Москвага кеткен жокты балдар. Ошол жактан иштеп кыйналып келип, азыр эми бир чек 1 миллион болуп атат. Эмне чекчи? Жөнү пустойду чекти 1 миллионга сатып алып. 1 миллион акча табыш кыйын да азыр балдарга. Талады ошого кетип атат. Аны дагы сен кетти, пасоя чыгарбайм деп муну ар бала кылат. Неге биз пасояны сен мен өмүрү пасоя алган жокмун. Чекти болсо сатып алдык, өзү балдар иштеп сатып алган. Бир мартада бир балама чек алган жокмун, 5. Балам алды 40ка чыгып калды окшойт. Бир дагы чек алганым жок. Урматтуу көрөрмандар, жетекчилер, биз азыр Каракулжа районунун Каракочкор айыл өкмөтүндө турабыз. Эмне үчүн ушу Каракочкор айыл өкмөтүн эмне үчүн текшерип койбойт, текшербейт. Былык иштерге болуп аткан адамдардын неге текшербейт? Неге ушу бир карап койбойт? Бир местеде эстеп коюп 30 жыл 40 жыл 60-70ке чыккан кишилер отурат иштеп мынерде. 70ке чыккан кишилер отурат. Канча жылдан бери бухгалтер ол жеп бүтүп эмнеден ашкан олар. Иштегенде алмаш керек. Алмаш керек. Эмне кереги бар? Ротация болгон жок сиздердики? Болгон жок. Айыл өкмөт келет 5 жылда бирденби? Замы калат, замы айыл өкмөт болот. Айыл өкмөт 30 жылдан айыл келет. Мен сага айттым 30 мен союз Халпен айыл өкмөт шайланат. Президент Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев, мына жогорку депутаттарга, сиздерге кайрылат элем. Ушу элдин Каракулжа районунун Каракочкор айыл өкмөтүнүн элдин тургундарынын ушу элдин көйгөйлүү ушу турак жай салганга ар бир үйдө алды 4төн 3төн бир үйдө семени ушул келиндер менен батышып, неберелер менен отурушат. Адилет мыйзам менен ушу чек турак жай салганга мына чечип бериңиздер. Жана мына 30 жылдан бeri 3 площадка сатылып, мына 3-чү площадка 2007 жер саткан кландарга чара көрүңүздөр. Чара көрүп берип, кайта ушу 2 гектар стадион мектебинен берилсин деп эргешип, Бедал экенин токтомунун негизи менен берилгенди бизге кайтарып берилсин. Ана мына суу боюнча мына Каракочкордун башынан этегине чейин анча-мынча жерге суу жетпей атат. Таза ичичи суу да жетпей атат. Ушуну ар бир үйгө чыгарып беребиз деп жакалашып, ар ким ошо менен чуркап, элдин көйгөйү көп болуп атат. Урматтуу президент, сиз ушуну адилеттик мыйзам менен сизге мен кат жолдогон былтыры. Ушу катты элге чындыкты чыркыратпай, 30 жылда болгон чындыкты сиз ушул акимдерге, губернаторго, ушу чоңдорго, область боюнча сиз Бишкектен комиссия жөнөттү, ушуну оң жолго чечип бериңиздер. Эл сиздерден суранып кетет эле. Ошонун атынан чуркаган мен Кайыпкул Камчыбек. Аты жөнүңүз ким апа? Карамат Ташматова. Мен бу жерге келгениме мына 20 жыл болду. Мен бул бала бечара эл үчүн күйүп, эл үчүн иштеп атат. Ушуну мына стадионду эле алып берсин бизге, элдерге чек берсин. Мына стадиондун ичине бизде садик жетишпейт. Мектеп жетишпейт. Керек болсо Сарбулакка жөнөтөбүз балдарыбызды, керек болсо Каракочкорго. Каракочкор неменин аягында. Канча жашоочу жашайт бул жерде? Бу жерде бир 8-9 миңдей адам жашайт. Анан бизге жетишпейт. Каракочкордо. Ошого садикке деп качан бөлүнгөн экен, до сих пор садикти дагы эле мына айыл өкмөт чындыгында иштебейт. Бизде эле ошо мен Бурган. Bizde ошо 2 балам бар, чеги жок турат. Ала албайбыз, мына башкага өзүбүзгө кетпей, мисалы үчүн ак кыяктарга метет ана салып, мына сатып иди жерлерди. Ала албай арыз жазып. Качан очередте турасыз? 15 жыл, 20 жыл болду. Балам эң чоңу 80. Дагы деле сиз үмүт кылып, арыз жазып, чек керек деп атасызбы? Чек керек. Кайрылып атам, келип атам. Анан кожайыным өтүп кетти, ошондо ошо кошунам дем катчы, ошо азыр эми буяк көчүп кетти. Ошого барып бир саркабыз, эчки бага делек. Ошо эчкими көтөрүп алып, эчтип алып, четелеп апаргам. Айнана мунаны алып союп же, мага эптеп чек берип кой деп. Жок? Жок. Ооба, алып кете. Не жеди аны? Жеген жок. Серкени алып кетпеди? Алып кеткен жок. Берсеңиз албай койду. Албай койду. Анан кайра алып кетип калдым. Аныңыз аз болуп калыптыр да. Ошо аз болуп калды деп эметиди да. Аны ошол ала албай. Эмне деди анан сиз алып барсаңыз серкени?
Жана катчы Бактыгүл дегенге алып бардыңызбы? Жок, катчы жанагы немеге. Кымбаткачы Өмүрзакова. Кымбат Өмүрзакова жана катчыга. Кошундан билет эмне аркасында. Не деди анан ал? Анан ошол убакта чек берилип калса ака берем деди. Анан кийин кожайыным өтүп кетти. Анан мен айтып атам. Канча балаңыз бар? 6 балам бар. 4 кыз 2. Канча келиниңиз бир үйдө турат азыр? 2 келин. 2 келин. Эми мына биз ушул сөздү аябай көп угуп атабыз, урматтуу көрөрмандар. Ушул акимдин, же айыл өкмөтүнүн, же губернатордун те ошто отурган. Анан ошолордун 4төн 5тен келиндери бир үйдө отуруп, анан алардын неберелери бири менен бири батышпай, кызы чуу болуп аткан акыбалды бир өздөрү сезип, мындай ошол абалга түшүп, ойлонуп көрүшсө балким сиздерге чектейип калышы мүмкүн да. Бирок алар эч качан андай жашоодо жашаган эмес. Эч качан андай жашоодо жашабайт алар. Ошон үчүн сиздерди ушундай түшүнбөй атат да. Эми ушул жогорку бийликтеги жооптуу адамдар көрүп ушуну ойлонуп, анан ушул абалды түшүнүп, анан ушуларга жол берип аткан жетекчилердин баарын бирден жоопко тартып, мыйзам бузганын баарысын камап, жазасын бергенде анан сиздерде ишеним пайда болот, сиздерде ыраазычылык пайда болот, адилеттүүлүк бар экен бизде, карапайым элдин үнү жетет экен, карапайым элдин көйгөйү угулат экен деген акыбалга келесиздер да. Анан эгерде ушул бойдон калып кетсе анда бүтпөс арман болуп кала берет. Урматтуу көрөрмандар, биз Кайыпкулов Камчыбек мырзанын сабалышы, ушул ички иштер кызматы тарабынан кордолушу тууралуу РОВДга келдик. Жергиликтүү райондук ички иштер бөлүмүнө азыр чогуу булардан маалыматты алып көрөлү. Саламатсызбы? Жакшы. Ким келдиңиздер? Начальник өзүндө? Азыр чыгып кеттилер мына жерде. Орун басарчы? Орун басары. Сиздин аты жөнүңүз? Курманкулов Чыңгыз Райымбердиевич. Бул Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүндө кайсы кызматтасыз? Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн начальнигинин сотко чейинки иштер боюнча орун басары. Анда сизге түз эле тийиштүү экен. Биз ушул мекеменин жетекчисине келдик эле негизи. Бул жакта сиздерге фамилияңыз кандай эле? Кайыпкулов Камчыбек. Кайыпкулов Камчыбектин арызы боюнча кандай иштер жүрүп атат? Кандай арыз экен? Ушу кол көтөрүп сабап, мойнуна алдырып, кордоптсуздар. Бизде андай окуя болгон эмес. Мына көзү терип ошо киши келип атат азыр. Бизде иштегендер бардыгы барбы? Ким дегендер эле аты жөнү? Жоодар. Жоодар? Дагы. Жоодар ошо сиздин ордун ишиңизди алып барат эле. Жоодар деген барбы? РОВДда иштеген. Неме болуп? Сизге чейинкичи фамилиясы барбы? Фамилиясы эсиме бир парча чыгып атат да. Үйдө жазылып бар. Фамилиясы бар. Арызда деле бар болуш керек, э? Фамилиясын айтсаңыздар, фамилиясын айтпасаңыздар азыр эми. Мислим Алимбекович барбы? Тергөөчү. Муслим. Алимбеков Муслим деген. Ооба, иштеп кеткен ал бизде, бирок азыркы учурда которуп. Ошол мен немем ошо ачкан. Дело. Бул киши айтып койсо, сиздер ал башка иш боюнча алып келип сабап атасыздар. Мына ушул жок, аны сабаттасыңдар деп азыр эми аны тактабайлыбы биринчи? Сабадыбы, сабалбадыбы, экспертизасы чыктыбы, чыкпадыбы, эмне болду, кандай болду, аны тактабайлыбы биринчи? Азыр сиздер келип эле прям келип алып сабадыңыздар дегениңиздер. Бул киши жалган айтып атат ошондо. Хорошо, ошонун маалыматын мен азыр ким деген дагы? Жоодар дедиңиз, а? Жоодар. Биз Россия укту го бунун трагедиясын. Жоодар. Дагы ким? Сонурган бала Турат бек. Тыдан кеткен бала экен. Турат деген бала иштебейт да бирок бизде. Түгөн кара тору бала, ой пекене. Алимбек Мислимди тапка барын табат. Ошону эле табыш керек да мэрге. Ошону чалып азыр. Чо келет кеткен, бул жерде моторлук кеткен ал. Чо келип. Кайсы районго кетти? Ошол мен дело ачкан да. Ачык прокуратура. Ал тергөөчү, ооба, бизде тергөөдө иштеген. Ошонун дело ачкан. Чо беришет. Именно жазып алдым 204-жело боюнча сиздерге подробно маалымат беребиз. Качанкыга керек десеңиздер ошол. Бүгүн болсо болот. Жок, бүгүнкүгө эми азыр иш убактысы саат 7:30 болуп атат. 7:30. Анда эртең кайсы күнү келе аласыз? Эртеңки эмес. Жок, бизге мындай эле берсиз. Кагаз түрүндө бериңиздер, ооба. Кагаз түрүндө керек да сизге. Кагаз түрүндө 224 боюнча кагаз. Жогорудагы окуя боюнча азыр биз Каракулжа райондук прокуратурасынын мекемесине келдик.
Бул жагдайга прокуратура кызматкерлери кандай жооп айтат, чогуу күбө бололу. Жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Прокурор каякта? Бул жакта. Өзүндө? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Атыбыз Улукбек байке, журналистпиз. Келиңиз байке, отуруңуз. Сиз райондук прокурорсузбу? Ооба. Атыңыз кандай бек? Абдумамбетов Кубат. Кубат байке, биз бул жактан Бишкектен келдик. Келгендигибиз бул жакта ушул Айыл Кара Кочкор айыл аймагындагы 2 гектар социалдык мекемелер үчүн, спорт аянтчалары үчүн бөлүнгөн жерлер бүгүнкү күндө жеке менчикке сатылып, андан ары ушундай жең ичинен өзүнүн жана айыл өкмөттүк иштеген кызматкерлер бөлүп алыптыр. Кайсы айыл өкмөтүнө? Кара Кочкор айыл өкмөтү. Сизде кабар барбы? Кабар жок. Сизге арыз келдиби ушул боюнча? Мен бияка келгениме 5 күн болду. Өткөн сырадан баштап биз прокуратураныкы эме болгондо, ротация болгонбуз. Каяктан келдиңиз ошондо? Биз Көлдөн келдик. Көлдөн келсеңиз, бирок инвентаризация кылып алдыңыз да? Анда азыркы күндө арыз жок анда бизде. Таптар түшкөн жокпу? Буга чейин түшкөн жок, бирок азыркы күндө калыктан да арыз жок бизде. Анда калп болбосун. Бул жерден биздин президентибиз кат жолдоп атат сиздерге. Президентке чейин кайрылып тур бул жарандар. Анан сиздерге келсе ошо арыз жок, анан келген жок, мен 5 күндө болду, азды күн болду келгениме деп ушундай жоопторду дайым узатасыздар да мына. Дайым узатканы сиз дагы эмесиз. Пока биз келгенге 5 жыл болду атпайбы бул боюнча. Эше 2020 турбайбы бул эме. 2021 жыл келтирбей. Келиппи өзү? Жок, эми 2020 деп атасыз да биз. Бул боюнча арыз түшкөн жок деп атпайсызбы сиз? Жок, эми мында эми 2020 азыр кайсы ай азыр? 2022 жыл болуп. 1 жылдан бери, 1,5 жыл болуптур. 1,5 жылдан бери какшатып укпай атпыздар, анан эмне кылат? Жок, ким укпайды? Прокуратура. Эмнесин укпайды? Көз жумуп атат. Хорошо. Анда айтып бериңиз. Не боюнча кандай эле болду? Мен элдин көйгөйү, мен Кара Кочкор айыл өкмөтүнөн болом, тургунумун. Фамилиям Кайыпкулов Камчыбек Жумабаевич, 46 жаштамын. Элдин көйгөйү бизде площадка стадион мектебинин 2 гектар жер бөлүнгөн. 2006 жылы 90-2007 жылы берилген. Ошодон 8-7 кишиге сатып ишкен. Кайсы жылдары сатып атат? 2010дон баштап. Ошодон баштап сатып келтирип, кече 2021 8 кишиге сатып атпайбы? Бул айыл өкмөт мына 2 гектар жер аянтын бөлүштүрүү боюнча социалдык объекттер жана спорттук аянтчалар курулсын деп токтом чыгарып берип атат. Бүгүнкү күндө ушул жердин 64 сотугу сатылып, жеке менчикке азыр кайтып аткан. Анан 135 гектар жер гана калат азыр. 1,35 гектар гана. Калганын сатып жиберип атышат. Ошону айтып жиберген киши ушул киши экен. Муну кордогон иттин гана баласындай азапты бериптир буга. Укук коргоо органдары. РОВД, азыр эми уксаңыз, РОВД канча бир 4-5 саат сабаптыр бул кишини. Ал жагы ошо президентке чейин барыптыр, кайрылып, бүт жака мындагы кат таштап келиптир, мына катты. Эми азыр ушул РОВДны жергиликтүү бийликти көзөмөлдөөчү, мыйзамдуулукту орнотуучу орган бир гана сиздерсиздер. Курманкул Зулушев мырза улам телевизордон, жогорку кеңештен мыйзамдын бир тамгасы да бузулбайт. Мыйзам баары бирдей иштейт. Карапайымдарга да иштейт мыйзам деп мындай бир сайраган. Бирок бүгүнкү күндө бул жарандар чындык таппай 1,5 жылдан бери жүрөт экен да. Эми ушуну сиздин мындайча айтканда дарыметиңизди көрөбүз. Муну арызды алып калыңыз азыр. Текшертип, ушул кишиге карата куугундукту кылып аткан РОВДнын жетекчилерин жоопко тартууну, ошолорго чара көрүүнү мыйзам чегинде. Карашыңыздар керек. Бир минут. Жер боюнча кайрылып алсаңыз, например, причем тут милиция, мисалы. Кандайча алар? Бул мафия болуп атыптыр.
Жок, эми оксаңыз. Жок, сизге турат. Ошол арызданган үчүн башка шылтоо менен РОВД муну алып келет дагы. Ошол күнү алып келип камап урат. Жерге жеткен киши жок экен бул жакта. Жерди өкмөттөн эч кандай бербейт экен, бекер. Бүт сатып тааныш тунуш жеңичинен сатмай экен. Анан эми ушуга сиздерди да жөндөн ротация кылган жок. Эми ушундай коррупционер болуп кеткен үчүн прокурорлор билип ошол тааныш тунуш болбосун, ушулар иштесин деп жиберди да эми көлдөн келипсиз. Эми бул кишилерге азыр канчалык чындыкты көрсөтүп бересиз? Убакыт берели, 14 күн ичинде сиз чечкиндүү кадамдарга барып, мыйзамдуу эмес экенин аныктап беришиңиз керек да. Мен Омурзаев Турат Абдыкадырович 1981-жылы Ош областынын Каракулжа районунун Каракөчкөр айылына төрөлгөм. Ары жактан ошо 65 сотыгын айыл өкмөт таап берсин. Ошо кылган адамдар мурункуларын жоопко тартсын. Алмайдын бермеyi бар, жемейдин чычмайы бар дейт. Жооп берсин как положено. Себеп дегенде биз мигранттар жүрөбүз Россияда кыйналып. Биздин көйгөйүбүздү ким түшүнүп атат? Эч ким түшүнгөн жери жок. Биз кыйналып атабыз ал жакта. Канча деген мекендештерибиз өлүп калып атат. Ошондой эле баягы фондунун акчасы Каракөчкөрдүн эли. Ошондой эле көп адамдар иши болбой кайтып келип атат. Ошолор келип айылда тирилик кылайын десе дагы айылдын өкмөттүн фондунда эч кандай жер жок. Эч кандай мындай 1 гектар жер алып күнүмкү тирилигин өткөрөм дегенге жер жок. Буларды адам ордуна көрбөйт экен айыл өкмөтү. Бул өзү негизи туура эмес. Как дойный корова буларды жаман үйрөтүп коюп атабыз. Ошол себептен колдогула бири-бириңерди. Айылыңардын темасын көтөргүлө. Мен ушун үчүн мына балдарга Бишкектен балдарга жалдырап, жалынып жүрүп ушу балдарды чакырып, мына ушуларды чакыртып келдим айылга. Булардын илим, билими бар. Бизде билим жок. Мен 5-класс бүткөн, мен билимим жок мисалы. Бирок закон экенин көп нерсесин мисалы түшүнөм. Ушу балдарга кайрылдым. Жардам берип койгула айылыбыз үчүн. Айылыбыз жок болуп кетти. Жерлердин баарын басып алды. Эртең 30 жыл ушул нерсе болуп атат. Мен эртең 30 жылдан кийин көрүмдү өлүп калсам көрүм сатып аламбы мен ушу Каракөчкөрдөн. Ошол себептен кайрылып атам мен Каракөчкөрлүктөр. Кеткире фондун акчасын айыл өкмөт кылбай эле биз өзүбүз раз салымыбызды коштукпу? Ушул айыл өкмөттөн көтөрсөк, ошондо бир ийгиликке жетишебиз. Себеп дегенде мына жерде 65 сотыктан арактан берсин. Мен кайрыларым ошол балдар. Мына урматтуу көрөрмандар, биз Каракулжа районундагы өзүңүздөр көргөн жер мафиясына байланышкан, жер көйгөйүнө байланышкан акыбалды айтып бергенге аракет кылдык. Албетте айтылган көз караштарды, пикирлерди өзүңүздөр туура талдап баа берет деген ойдобуз. Ошол эле учурда ушул жогорудагы укук коргоо тармагында иштеп аткан кызматкерлер качан, канча убакыттын ичинде бул багытта чечим кабыл алып, кандай жыйынтыкты чыгарарын дагы биз алдыда сиздерге көрсөткөнгө даярбыз. Күтө турабыз. Ошолордун жыйынтыгын дагы биз сиздерге тааныштырабыз. Урматтуу көрөрмандар, ушул биздин берүүнү көрүп, талдап, анализдеп, өзүңүздүн пикириңизди, көз карашыңызды жазып, башкаларга бөлүшүүнү дагы унутпаңыздар. Ошол эле учурда биздин ушул каналыбызга катталып, өзүңүздөрдүн көз карашыңыздарды дайым билдирип, биз менен бирге бардык нерседен кабардар болуп турууну биз сиздерден өтүнөбүз. Бар болуңуздар.